Адамзаттын өнүгүүсүндө зор роль ойноп, адамдын рухий жан дүйнө таанымын байыткан байыркы айтылуу римдиктердин театрындай ачык асман алдындагы театр Ысык көлдүн жээгинде алгачкы жолу тушоосун кести. Бул амфитеатр эми чыгармачыл адамдар гана эмес, жалпы элге эргүү, сыймыктануу сезимин тартуулап, ажайып дүйнөгө чакырган жай болот деп демилге ээлери да жергиликтүү эл да абдан кубанычта. Анткени Ысык көлдүн ушул жээгине ээлеп жаткан чоң таштарды өзгөчө формада жыйып туруп, Аскар Салымбеков менен Ташкул Керексизов элди руханий жактан байыткан жайга айлантышты. Көрбөдүңөр келетканда канча ташы? Ал чекеси эле. Анан таштарды бул жерге үйдүк. Таштарды экинчи яруска үйдүк. Анан мындай карасак эле бул жерге бир жай болуп атат да. Концерт берүүчү, оюн ойночу, кээ бирөө орду аталы дейт, кээ бирөө күрөшөлү дейт. Кээ бирөө бул жерге концерт артисттерди чакыралы дейт. Анан Ташкулга айттым да, кандай кылсак деп десем эле бир 2-3 күндөн кийин эле мага амфитеатрдын чертежин алып келип атпайбы. Ушу күнү түнү илхом келип бул кишиге. Амфитеатрды көрсөткөндө эле просто мондай эле бир эме болду да, бир ачылыш, прозрение болуп кетти. Давай байке кеттик дедик. Анан мынакей ушуну 3 айдын ичинде бүтүрдүк. О жерге таштарды үйдүк. Таштардын үстүнө мынакей. Таштардын үстүнө отурасыңар, көлдөн чыккан ушул жерде турган. Тиги боз үй дагы ошо таштардын үстүнө турду. Дагы нар жакта таштар бар, дагы бир неме кылсалабыз го эми дегендей, Ташкул байке, Кудай буйруса. Амфитеатрдын долбоорун түзгөн Ташкул Керексизов мурун Ысык көлүнүн жээгинде чет элдиктерге сыймыктантып көрсөтө турган Рух Ордо жана Аалам Ордо маданий комплекстерди курган адам болгондуктан көлдүн ажайып кооз жаратылышын өлкөнү байытуучу булакка айландырса болот деген максат менен жашап келет. Бул көл адамзаттын көлү. Дүйнөдө жок көл. Мунун сырлары көп. А мен сырларын атай ачпайм. Эмне үчүн дегенде бул сырдын көлдүн сырын ачсак кыргызга эчтеке калбай калат бул жерде. Көл тумчугуп жатпайбы? Карабайсыңар, бул проспект Ленин эмес да. Үй эле кое берген, коттедждерди кое берген. Бул идея кайдан чыкты деген? Идея эч жак эле чыккан. Бул ыйык көл, адамзаттын көлү, бул жерде болуш керек. Дүйнөдө жок нерселер гана. Мына Рух Ордону көргөнсүңөр, Аалам Ордону буйрса кийинки жылы баштайм. Бул жерде Манас айта турган ордосу болот. Сиздер идеяны сурасыздар. Идея жок, идея ушул. Дүйнөдө жок көл. Ол бөйрөгүм түндүк болсо, сол бөйрөгүм түштүгүм. Аба суудай керек бизге биримдешкен күч бүгүн. Ачык асман алдындагы амфитеатрда кыргыз элинин гана эмес, жалпы дүйнө элдеринин улуу чыгармалар коюлуп, жергиликтүү чыгармачыл адамдардын да эргүүсүн арттырууга жаратылыш өзү шарт түзүп тургандай. Ошол шартты пайдалануу менен дооматын эч кимге артпай жана жарыя кылбай эле эл үчүн жазап берген түзүүчүлөргө маданият өкүлдөрү чексиз ыраазы. Баягы Грециядагы, Италиядагы укмуштуудай ареналар бар эле го. Ал учур өзүнүн учурунда жасалган. Алар болсо баягы поединоктор үчүн, эрөөлдөр үчүн жасалган балким ал учурунда. Ал эми могу театрды жасаш. Бул эң бир чоң акыл керек буга дагы. Эң бир талант керек. Мынакей касиеттүү көлүбүздүн жээгинде сонун арена ачылды. Бул арена түбөлүккө ушу концерттерде боло турган, театрда коюла турган эң бир сонун жай болмой болду. Бийик туруп бастыгын. Амфитеатрдын ачылганына жергиликтүү эл ыраазы. Эми аны көздүн карегиндей сактап пайдалануу элдин милдети. Аскар айтпадыбы? Тоюңардын баарын алып келип ушул жерден өткөргүлө деди. Эми биз Кудай буйруса той берсек, бүтүп жактан өткөрөбүз. Постери айылынын күнчыгыш жагында жайгашкан амфитеатр 1000 кишиге ылайыкталган. Эми 2 жылда бир өткөрүлчү дүйнөлүк көчмөлөр оюндарынын айрым улуттук оюндарын ушул жерде ойнотуу пландалууда. Театрды бойлото курулган Кыргыздын улуттук боз үйлөрүндө эс алууга келген коноктор жатып, чоң боз үйдө тамактана алышат. Боз үйлөрдүн ички жасалгасы катары Кыргыздын улуу инсандары Чыңгыз Айтматов менен Саякбай Каралаевдин сүрөттөрү жана театрды курган Аскар Салымбековдун ата-энеси Жубайы Гүлмира менен түшкөн сүрөттөр да илинген. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык көл облусу.